Фракциянын лидерин 10 мүнөтүн алдым. 10 мүнөткө деле жетпейт. Аракет кылам кыска сүйлөгөнгө. Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамынын негизинде, албетте ал мыйзамды баарыңыздар билесиздер, 2021 жылдын 3 декабрында деп жүрөт да, 311 тескеме деп. Мына бул жерде өкүлчүлүк отурасыздар. Мен ошол 24 январга чейин эле тынымсыз ошол Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамдын токтому чыккан, жол картасы бекитилген, анан ошонун жобосун күтүп аттым да, тынымсыз чалып, ошол аткаруучу кишиден өкмөттөн сурап атканмын. Жок, чыга элекпиз, дайын эмес деп аткан. Бирок мына кече 24 январ күнү, бул эми задним числом болуп билбеймин, 3 декабрда деп тескеме чыкты, 311 тескеме деп. Бул эми чыкканы менен коомчулукка, анын ичинде ошол Баткен облусунун эң четки айылы чек-ара менен Тажик Республикасы менен чектешип турган айылдары жөнүндө болуп атат маселе. 62 айылга преференциялык жеңилдиктер берилет деп министрлер кабинети жарыя кылды. Бир районго 26 айыл кириптир, бир районда 27 айыл кириптир. Эң чек-арасы көйгөйлүү Тажик Республикасы менен көйгөйлүү Лейлек районунда 14 айыл деп киргизиптир. Анын дагы эл жыш жашаганы 10 эле айыл. Экөөсү Майты, Айкөл деген участоктарда сууда жок, жолда жок, какыраган тала, эл да жок ал жерде. Анан эки кичинекей айыл бар, элдин саны өтө аз, Сада менен Дейнөө деген айыл. Ушуларды кошуп туруп 14 айыл деп киргизип атат да. Андан сырткары ошол чек-ара көйгөй куурчу турган айылдарыбыз болгон, мына эл жыш жашаган Кулунду айылы, Кулунду кирбей калган, Ак суу кирбей калыптыр бунда. Бешкент кирбей калган, Булак башы кирбей калган, Кальсо кирбей калган, Маргүн, Даркум, Даргас айылдары кирбей калган. Мен муну ар бир айылды эсептеп отурбайын. Жалпысынан райондун ушу 50 айыл болсо 50 айылдын баары кириш керек эле. Лейлек району бул эми баягы Өзбекстан менен чектешкен жерлерибизде маселе Кудайга шүгүр. Биз Тажик Республикасы менен чектешкен айылдарыбызда маселе өтө курушта. Мурунку чек-ара мыйзамы жөнүндөгү кирген айылдардын саны да кыскарып кетиптир. Мына жалпысынан алганда биздин Лейлек районунан 10 эле айыл. Эртең райондун центрин районго акимчиликке эл наразы болуп, экиге бөлүнүп митингтерге чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн бул тескемени кайра караш керек. Урматтуу мына өкүл, бул абдан туура эмес. Бул жерде жергиликтүү бийлик менен да, эл менен да макулдашылбай туруп, могул тескеме чыгып атат. Рахмат, Баткен облусунда жакшы жеңилдиктер болуп атат. Ага рахмат айтып атат эл. Бирок элде туура эмес мамиле болуп атканы бул жерде келип туруп, эртең биз мына ошол кабинет министрликтин намына атына дагы бир көө жабылып ызы-чуу болбосун. Мен ушуну ушул ыйык трибунадан туруп айтып атамын. Эми андан сырткары дагы бир тескемелер чыккан. Учурдан пайдаланып ушундай эле көйгөйлүү маселе өкмөттүн 2021 жылдын 1 октябрында мына тескеме Мариповдун, ал мезгилдеги премьер-министр Мариповдун колу коюлган номер 244R тескемеси чек-арадагы элдин үмүтүн, анан духун бир аз түшүрүп койгонго тете иш кылып атат. Бул тескеме менен Баткен, Лейлек райондорундагы чек-ара тилкелеринде иштеп жаткан ишкерлердин иштөөсүнө бөгөт коюлган тескеме катары кабылдаса болот. Биринчиден, Кыргыз тараптагы чек-ара тилкелеринде бардык экономикалык ишмердүүлүктөр токтотулуп, натыйжада жумуссуздук болуп, салык төлөмдөрү токтогон. Ал эми Тажик тарапта болсо ошол эле учурда бардык экономикалык ишмердүүлүктөр дүркүрөп өнүгүп иштеп атат. Бул кандай экономикалык чечим, кандай саясат? Же бул токтогон ишканаларга, ишкерлерге мамлекет тарабынан компенсация берилеби? Раз компенсация бере албайсыңарбы, ишкерликти токтотпой колдоо керек. Чек-араны өзүнүн чек-ара мыйзамы менен карагыла, коргогула, чечкиле. Мына ушул тескеме ишкерлердин ишин бүт бөгөт коюп токтотуп койду. Ал биздин эле мисалы арка бир борбордук айылдарындагы ошол Тажик Республикасы менен чектешип турган жердеги ишкерлердин иши токтоп. Жолдун ылдый жагында мисалы Кистакөз деп
ошол согдиге караган айылдар азыр атын боюнча Керсебаспы эмне ошо Киста көз айылдарында болсо соода сатык бүт ишкерлик жүрүп атат. Ушуну дагы карасак, анан былтыркы жылкы ошол Баткен Лейлектеги окуяда биздин Арка айылында ошол үйлөр тонолгон, жанагы 29-дагы Каргашалуу кырсыкта. Ошол үйлөр 22 үй тонолуп, бүгүнкү күнгө чейин кирбеген эшиги калбай, компенсация ала албай жүрөт. 22 үй бүлө. Мен алардын ар бири менен кечээ шайлоодо барганда да жолугушканмын. Ушулардын дагы губернатор болсо, өкүлчүлүк, аларда андай каржы жок төлөп бере турган. Бул келип туруп эле кабинет министрликтин ушул вазифасы. Ушул маселени дагы 22 үй бүлөнүн мына каттары келип түшкөн, мен жөнөтөмүн, ушул маселени да карап берсеңиздер. Дагы бир орчундуу маселе. Жаздын бир күнү бир жылга тете дегендей, кээ бир аймактарда жазгы талаа жумуштары башталды. Акылбек Үсөнбекович өзү жаздын камын күздө көр деп элге айтып чыкты го. Тилекке каршы жаз келген жердеги элдерде бүгүнкү күнгө чейин жеңилдетилген кредиттер. Президент айтты, министрлер кабинетинин төрагасы дагы айтты, 6% менен элге кредит беребиз деп. Бирок ал ушу күнгө чейин мына колуна тие эле келдин. Эгер бул кредиттерди бүгүн бербесек, эртең бербесек, март-апрелде бергенибиз бул эч нерсени чечпейт. Анда март-апрелде бербей эле коюш керек кредиттерди. Жок эле дегенде февраль айынын ичи толук ошол кредит менен ошол айыл чарба жумушуна элге жардам беришибиз керек. Дагы бир маанилүү маселе. Бешкент айыл өкмөтүнүн биздин Лейлек районунда Эскоучу айылынын сай участкасында кыргыз, тажик, чыры сос тармактарда тарады 23 январь күнү. Видеону барыңыздар көрдүңүздөр. Бул участок максат кулунду жолун бириктирип турган участок. Ал жерде тажиктердин башкы суу бөлүштүргүч забору жайгашкан. Тажик чек ара аскерлери ошол заборду эле кайтарбастан, забордун айланасындагы кыргыздын жерлерине үстөмдүк кылып, ар кандай шарттарды коюп, куралчан элди дүрбөлөңгө салып, ызы-чууга алып бара жатат. Тажиктердин мындай мыйзамсыз аракеттерине жооп берүүчү органдар мен эч бир мындай бир жооп берүүнү байкабадым. Мисалы жок эле дегенде Тышкы иштер министрлиги нота берип, ыкчам реакцияларды, чараларды көрүш керек болчу. А биздин элчибиз кайда? Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы элчиси кайда? Бүгүнкү күнү ошол элчини издеген эле эл. Элчинин үнү да жок. Анда Душанбеге элчинин кереги жок болсо, биздин ошол Тажикстандагы Кыргызстан менен чектеш Хожен шаарына консулдук ачыш керек. Эл консулдук менен маселесин чечиш керек. Себеби бүгүнкү күнү Лейлек районундагы, Баткен облусундагы ондогон жарандарыбыз түрмөдө отурат. Мына өткөндө өзүңүздөр көп болдуңуздар, 69 жаштагы жараныбыз каза болуп калды. Элчи ал жөнүндө маалыматты билбейт. Кийин анан чыгып алатат маалыматтын баарычы. Биздин Лейлек районунда деле ондогон жарандарыбыз Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген кине берене менен камалып отурат. Элчинин дагы маселесин карашыбыз керек болуп атат биз. Урматтуу төрага ушул маселелерди тыкыр көзөмөлгө алып, протоколдук тапшырма берүүңүздү суранам. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.